Күнүбүздүн эртең мененки бөлүгүндөгү тамак ден соолук үчүн аябагандай маанилүү. Убактым жок дебестен мынакей эртең менен 10 мүнөт бөлүп тамактаныңыз сөзсүз түрдө. Бул тамак күнү бою сизди жакшы маанайга бөлөйт жана энергия тартуулайт. Ал эми биз болсо мына ушул таттуу маанай рубрикасына жакындап келдик. Бүгүн дагы студиябыздан сонун бир даамды, өзгөчө таттуу даамды көрсөтүп беребиз. Ал үчүн чакырылган коногубуз бар. Тааныштырып өтөлү. Кондитер Асылай Эшалиева. Кутманды таңыңыз менен. Таттуу маанай каалайм сизге. Ошондой эле жалпы телекөрөрмандарыбызга бүгүн таттуу торт жасап бересиз. Ооба. Кандай торт? Творожно-сырный торт деп аталат. Бунун өзгөчөлүгү өтө нежный. Предварительно биз жасап келгенбиз. Даамы өтө сонун. Эң сонун. Эң сонун, ооба. Азыр мынакей даярдап келиптирсиз, эми эфирде убакыт кыскараак болот, аябай жакшы кылгансыз. Бирок ушунун ичинде эмне бар? Кандай процесс жүрдү? Ошону айтып берсеңиз көрөрмандарга, Бул бисквит, объему 18ге 10 болгон высокий тортубуз. Бийиктиги, ооба. Жакшы. 6 штук жумуртка, курамына кум шекер, 200 грамм, 150 грамм un керектелет. Нанына башкача айтканда бисквит нан үчүн, Ал эми кремге? Кремге бизде творожный сыр 300 грамм, 200 граммов, либо 150 грамм сахар, кум шекер, и сливки 150 грамм, либо каймак менен заменить этсе болот. Натуральный басым коюш керек, натуральный. Табигый азыктарга басылган. Жакшы, эң сонун. Ал эми даярдагандан кийин эми кайсы процессти кылабыз азыр сиз экөөбүз? Мен сизге жардам беришим керекпи, эмне кылабыз? Эми биз азыр убакыттын эмесине байланыштуу, биз азыр даярдап келгенбиз, эми кооздуу эле бере беребиз. Кантип кооздусак болот? Кооздойбуз, монтип баштайбыз эми. Келиңиз. Чогуу мен эмнеден жардам берсем болот? Бул жерде кулпунай турат. Кулпунайды, мята турат. Ошондой эле бул бүртүкчүлөр. Таттуу бүртүкчүлөр болсо керек, Ооба. Так, биз чоңунан баштайбыз. Бериңиз, бул жакка алып өтөлү. Экиге бөлөт экенбиз. Ооба. Бирок менин колумда колгап жок болгон үчүн жардам бере албайм го сизге. Мынтип эле кармап берип турайын, Асылай айым. Рахмат, жакшы болмок. Жакшы. Негизи өзүңүз ушул таттууларды качантан баштап жасап жүрөсүз? Кантип эмне болуп жасап калгансыз? Кантип баштагансыз? Мен өтө кызыгам да. Балдарыма жасап берчүмүн. Кошуналарга жасап берем. Ошентип эле кызыгам да өзүмчү. Буйрутмаларды аласыз? Ооба, заказ деле алам. Анара Мырзакуловага катышкам да, курсунач. Ал өтө сонун кондитер. Дүйнөлүк. Мен ошентип эле ойлойм, дүйнөлүк эл аралык эле депчи, потому что өтө деңгээли бийик болуп калгандайм азыркы учурда, өтө в дальнейшем жакшы эле, потому что өтө түшүнүктүү үйрөнөбүз. Жалпак жөнөкөй тил менен жеткиликтүү, ооба. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Анара Мырзакулова Россияда элдик кондитер сынагынын 5-чи сезонунда жеңүүчү аталган, таттуу кондитерша деген статусту жеңип алган. Мына ошол айым жалпы мекендештерге, ошол Россиянын тургундарына торт жасоонун өзгөчө ыкмаларын үйрөтүп келет. Сиз дагы ошол жактан үйрөнгөн экенсиз. Анан байкаганыңыз боюнча ошол Анара айымдын торт жасоодогу өзгөчө ыкмалары кайсылар экен, эмнелер экен, башкалардан эмнеси менен айырмаланат экен? Анара Мырзакулова өтө табигый нерсеге басым коет да, натуралдык. Ошонусу менен өзгөчөлөнөт өтө. Боектордун баардыгы табигый. Табигый, ооба, табигый. Каймактар. Бул сливкинин ордуна биз табигый каймакты колдонсок өтө жакшы болот. Ал өтө рецепттери оригиналдуу, жана эч кимге окшотпогон кандайдыр бир кандай десем, оригиналдуу рецепттери. Мисалы, каймактын өзүн эле колдонуп койбойсуздар, дагы эмнелерди кошосуздар? Табигый дагы эмнелер кошулат? Табигый каймак кошулат. Аны биз өзүбүздүн үй шартында творог жасап алсак деле болот. Быштак кылып. Ооба, быштак кылып жасап алсак деле болот. Түстөрүн өзгөртөсүздөр. Аны кызылча менен, сабиз менен, ар кандай натуралдык продукция менен өзгөртсө болот. Эң сонун. Албетте, мындай табигый азыктар менен жасалган таттуулардын дагы зыяндуулугу азыраак болот. Коркпостон жей берсеңиздер болот деп айтат элем. Ал эми тортубуздун коосуздугу дагы акырындап кооздолуп келатат.
кайдымкы эле кулпунайды алып, ортосунан тең экиге бөлүп жайгаштырат экенсиздер. Андан кийин мына минтип жалбырак мята менен кооздоп койсоңуздар болот. Кооздоп койсок болот, ооба. Эгер сиз өзүңүздүн табитиңизге жараша башка азыктарды колдонсоңуз болот. Бүгүн биз кулпунай менен кооздоп атабыз. Ооба. Тортордон башка дагы кайсы таттууларды жасайсыз? Печенье жасайм, пирожные. Ушинтип жасайм. Жакшы, эң сонун. Болду. Болду? Мына ушундай болот. Ждите еще вот это. Кандай алып койсок болот? Эң сонун. Мынакей ардактуу телекөрөрмандар, өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин тортубуз дагы жасалып бүттү. Кооздугун дагы жасадык. Болжол менен бул торту жасоого канча убакыт кетиши мүмкүн? Бизде буну үй шартында жасасак, буну минимально где-то 2 саат пропиткага коюшубуз керек, муздаткычка. Ошон үчүн предварительно жасап келдик. Бисквитти күн мурун жасап алып, аны бир күн мурда муздаткычка коесуздар, э? Бир күн минимум 2 саат. 2 саат эле. А так пропиткага көп турса андан жакшы болот. Жакшы, эң сонун. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин нежный тортубуз дагы жасалып бүттү. Бунун өзүнүн аталышы Творожный сырный торт. Творожный сырный торт. Көрүп атасыздар, бүгүн балким түшкү тамакка же кечки тамакка мына ушул торту жасасаңыздар болот. Анан дагы айтып коюшат экен, ушул үй бүлөдөгү ден соолук аял затынын ашканасынан башталат деп. Бул пикирге сиз кандай карайсыз? Кошуласызбы? Ооба, кошулам. Ошо натуралдык, жакшы усулдар менен жасаш керек. Өзүңүздүн ашканаңызда көбүнчө кайсы тамактарды жасайсыз? Кайсы даамдарга басым жасайсыз? Мен көбүнчө шорпо, жанагындай парда бышкан тамактарга басым жасайм да. Көп деле мындай круто куурбайм да. Только на пару жасайм. Таттуу азыктар көбүрөөк орун алат сиздин ашканаңызда. Мен балдарым көптүгүнө, мен өзүм таттуу жей бербейм, бирок балдарым жейт. Канча балаңыз бар? 6 балам бар. 6 балаңыз бар. Арасынан ушул сизди көрүп ашпозчулукка кызыккандар барбы? Ооба, кыздарым. Мен дагы келечекте кондитер ачайын деген оюм бар. Жеке өзүңүздүн бизнесиңизди баштайын деп турасыз, э? Ооба. Негизи бала кезиңизде кандай кыялдан чөө элеңиз, анан ошол кыялдар убакыттын өтүшү менен орундалып келатабы? Ооба, кичинекейимден эле монтип, садикте эле ушинтип торттор жасачумун да кичинекей болуп, кичинекей элечи. Канча жашыңыздан баштап? Эми садикте где-то 4 жаштан болуп калат, 5 жаштан ошондой да. Жакшы. Эң сонун ийгиликтерди каалайбыз, ошол кыялдарыңыз дагы да орундалсын. Өзүңүздүн жеке кабинетиңизди ачыңыз, ошол кондитердик дүкөнүңүздү ачыңыз. Ал эми бизди көрүп аткан телекөрөрмандарга таттуу маанай каалайбыз. Кимде ким тамактанып аткан болсоңуздар, тамагыңыздар даамдуу болсун. Биз программабызды түз эфирде улантабыз.